Бул унааны жасай тургандар барбы? Көйлөрдүн айтуусунда үрөө учуран кырсык катталганын билдирди. Ысык көлдө өтө каттуу шамал болгон, үйлөрдүн чатырларын учуруп кеткен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Удар жестко дейт карагачы. Болбосо кичинекей эле көчүрөр. Кимиз шашкан билбейм, кандай удар болгонун да чөтөм түшүнгөн жок. Машина тиякта карап калыптыр. Мак удар болуптур, болбосо бияка чейин чыгып кетиптир да. Жасай тургандар бар, могу жасалабы негизи мондай удардан кийин. Жол танабастын ээси интернетке тараган видеодон кийин айып пул төлөдү. Унаасынын каршы тилке менен айдаган айдоочуга 15 000 айып пул салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай, жол эрежесин бузган Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаанын видеосу соц тармактарда тарагандан кийин жол тескөөчүлөр ыкчам түрдө аталган унааны табышкан. Майы кызматкерлери айдоочуга 15 000 сом айып салуу менен бирге ага түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы ушундай терс көрүнүштөрдөн улам жол эрежелерин билбеген айдоочуларды кайрадан экзаменге жөнөтүү талабы иштелип жатканын белгиледи. Эске салсак, президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 1 сентябрдан тарта жол эрежесин бузгандар үчүн жаңы тарифтер кирээрин билдирген. Анда токтотулган унаанын айдоочусунан жол эрежелери суралары ал билбей калса, ошол замат анын айдоочулук күбөлүгү алынып, кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөрү айтылган. Булак Супер KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ак куудай колун жайган жүргүнчү талкууда. Интернет тармагында коопсуздук эрежелерин сактабаган скутер айдоочусу жана жүргүнчүсү коомчулуктун талкуусуна түштү. Видеодо алар ак куудай колун жайып коопсуздук эрежелерине көңүл бурбаганы байкалат. Бул сыяктуу кайдыгер мамиле кырсыктын негизги себептеринин бири экенин эскертишүүдө. Ысык көлдө катуу шамал үйдүн чатырын учуп, тосмо дубалды кулатканы айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 12 апрелге караган түнү Ысык көл облусунун Тоң районундагы Туура суу айылында катуу шамал катталгандыгы тууралуу маалымат түшкөнүн билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берилген маалыматта шамалдын кесепетинен турак үйдүн чатырын учуруп, тосмо дубал кулап калган айтылганын белгиледи. Министр Бообек Ажекеевдин көзөмөлүндө социалдык мекемелерден жарандардан кабар алууга жана тактоо иштерин жүргүзүүгө Тоң райондук жарандык коргонуу комиссиясы жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Министрлик такталган соң так маалымат берилерин кошумчалады. Респект. Өзбекстандыктар кыргыз майилерине ыраазы болду. Социалдык тармактарда өзбекстандыктардын кыргыз жол тескөөчүлөрүнө ыраазы болгон видеосу тарап жатат. Аталган видеону жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы да Facebook аракчасына 11 апрелде бөлүштү. Бирок качан жана кайсыл жерде тартылганын тастыктаган жок. Анда алардын бири биз радарга түшүп калдык. Бирок майы кызматкерлери биздин мейман экенибизди билип, кайта бергиле деп жатат. Бизде унаанын терезесин караңгылатууга уруксат бар. Ал эми Кыргызстанда жок экен. Кыргызстандын майилерине сөз жок. Респект. Бул экинчиси деген. Mana akalarimizni Alloh rozi bo'lsin. Biz radarga tushdik. Bir nechta gay akalarimiz bizani mehmonligimizni ko'rib, bo'ldi hayduringlar deyaptilar. Bularda tonirovka ruxsat yo'q-a? Yo'q. Bizda ruxsatnoma O'zbekistonga bor, lekin Qirg'izistonga yo'q, lekin ko'z yumishyapti, mehmondir. Mana radarga tushgandek qo'yib olishadi. Alloh rozi bo'lsin, aka. Sog' bo'linglar, rahmat. Qirg'izistonni lekin gaylariga gap yo'q, respekt. Gap yo'q-a? Assalomu alaykum, hurmatli qirg'iz elim, Quvonchbek qizi qimmat. O'g'lim Muhammad shu yo'l qirsig'ina qavlib boshidan udar olgan. Hozirgi uchurda yordamga muhtoj. Balam o'tira olmaydi, basa olmaydi.
баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун.